Эми мына финалдык оюн тууралуу сөз кылалы. Финалда Талас облусунун курамасы менен кезгелдиңиздер. Жергиликтүү күйөрмандар, жогоруда айтканда күйөрмандар абдан көп болду. Анын көпчүлүгү албетте Таласка күйөрмандык кылды. Бул нерсе сиздерге тоскоолдук жараттыбы? Тоскоолдук жаратты бир аз. Күйөрмандары, Таластын күйөрмандары көп негизи эле. Бул учурда ошол чемпионатта Чүй менен Талас финалга чыкканда Таластын күйөрмандары абдан эле көп болду. Эми 100% Таластын күйөрмандары болду десек болот да. Мисалга биринчи улакты, экинчи улакты салганда башка жакта болсо, Чүй салганда мисалы Чүйдүн болельщиктери барса, ошол жерден күйөрмандар барса, кыйкырык, мындай ызы-чуу болуп калат да. Ал жерде болгон жок да. Рустам байке эңип барып улак салып койду. Ал өзү сомнение болуп калды да. Свисток бердиби же берген жокпу деп. Мисалы ал байкебиз баягы чоң даражада эмес, даражасы бийик. Көчмөндөрдө деле 2016 улак алып жүрүп, улак алганда баягы биздин кыргыз элибиз болеть эткенде укмуш кыйкырык өкүрүк болуп, ошол улагына сиңип калса керек. Өзү айткандай, улак алсам вообще эч ким мындай кыйкырган адам да, реакция жок. Свисток болду, эмне болду деп алып барып улакты салсам, эч ким свисток бербептир деп өзү сомнение болуп келди да. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Демек, улак сиздер алып жатканда эч ким унчукпайт, Талас алганда эле уран, кыйкырыктар ошондо пайда болуп жатты да? Ошондой болуп жатты. Анан баягы негизи ушул күйөрмандар жана заменге чыгып, ошол жерде улакчылар турган жерге негизи өтпөй эле койсо деген ой да. Ошол жерде да бир аз күйөрмандыктар баягы өздөрүнүн эмелерин көрсөтүп, тоскоолдук жаратып атты аябай эле. Судьяга мисалы биз игрокпуз да. Судьянын кемчилигине мисалы капитан команда барат, ушулар чечет да. Бул жакта туруп болельщиктер кошо кирип кетип атты да. Ошол жер кичине туура эмес болуп калды го деп ойлойм. Ошо финалдагы калыстык тууралуу кандай пикирдесиз? Эми калыс тууралуу айтсак, калысты биз ошол жакта эми калыс болгон үчүн чыгып атат да. Калыстык даражасы бар үчүн чыгып атат. Биз оюнчуларыбыз, бизде капитан команда болгондон кийин капитан команда чечет. Бирок баягы оюн учурунда бир аз болуп атты. Башка калыстар чечип атты. Анча туура эмес жерлери болду окшойт. Ошол оюндан кийин YouTube'дан же болбосо башка жактан ошол оюнду кайталап көрдүңүздөрбү? Көрдүк, ооба. Бир моментте болгон, 5 адам, 5 игрок жүрөт деген жерлер болгон. Ал жерде жок, 4 деп ушундай калыстын, башка калыстын чечими менен келген. Бирок азыркы соцсеттерде деле жүрбөйбү? 5 адам жүргөн экен ал жерде. Биз баягы оюн учурунда байкабай калабыз да. Чет жакта турган адамдар байкайт да, боковой судьяны коюшат. Боковой судья көргөн, байкаган, айткан. Бирок ал жыгылып калган, анан атка минип чыгып кеткен деген чечим келди. Оюндун учурунда көрсөк, 5 адам жүрүптүр. Айтып жатат да, негизинен эрежеде кандай? Оюнчу жерге кулап калганда дароо кириш керекпи же ал оюн таласын таштап кеткенден кийин гана кириш керекпи? Негизи оюн таласына жыгылып калса, башын мурун айтышчу, чыгып кеткенден кийин анан кириш керек деп. Бизде мисалы андай моменттер так аткарылбай жатпайбы? Мисалы жыгылса эле бирөө кирип кетет. Анан ызы-чуу болуп калат да. Ошол жерде. Ошол жерден ызы-чуу болуп калат. Анан келип эле баягы калыстарга такалып калат да бул маселе. Калыстардын чечимин эметип калат. Негизи башында мурун айтышкан, жыгылган адам чыгып кеткенчекти кирбеш керек депчи.